Балага ат коюуга такыр болбой турган ысымдар. Перзент бул дүйнөгө жаңы келгенде ата-энелер балага кандай ат коюш керек экендигин жана кандай ысым беришерин көп ойлонушат. Динибиз балага ысым коюуда да көптөгөн сунуштарды жана талаптарды айтат. Жакшы ысым бала өзүнө да, жашоосуна да таасир этерин унутпаш керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Кыямат күнү ар бир инсан өз аты менен жана атасынын аты менен чакырылат" деген. Демек, балага татыктуу жана исламга дал келген аттардан коюу бул ата-эненин милдети. Мусулман үчүн анын акыйдасына, иманына, динине каршы келбеген, кооз жана уккулуктуу ысымдар көп. Бирок ошол эле учурда мусулмандар арасында туура эмес өзгөртүлүп ката айтылган, балким күнөөгө баттырган, иман ишенимине каршы келген аттар кездешет. Мына ошондой катачылыктарга жол бербеш үчүн төмөндөгү эрежелерди эске алыңыз. Аллах Таала өзүнө гана таандык атын коюуга болбойт. Мисалы Рахман, Малик, Ахад, Халик, Самат жана башка аттарын жалгыз коюуга тыюу салынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кыямат күнү Аллахтын каарына дуучар болот. Эгер кимде-ким өзүн Маликул Амлак, падышалардын падышасы деп атаган болсо, мындай учурда өтө көңүл буруп карай турган эреже Аллахтын ысымдарына Абд деген сөздү кошуп айтуу керек. Абд бул кул деген мааниде. Мисалы Рахман деп ат коюуга болбойт. Сөзсүз Абд дегенди кошуп Абдуррахман деп айтылат. Мээримдүүнүн кулу. Разак эмес Абдурразак, ырыскы берүүчүнүн кулу. Самат эмес Абдус-Самат. Сөзсүз Аллахтын ысымдарына Абд деп кошуп айтылуусу керек. Экинчиси, бул ысымдар жеке пайгамбарыбызга гана таандык. Мисалы Саййидун Нас, адамдардын саййиди, кожоюну, же болбосо Хатимул Анбия, пайгамбарлардын мөөрү. Мына ушул сыяктуу пайгамбарыбыздын миссиясына жана жеке анын макамына гана таандык ысымды коюуга болбойт. Ал эми элдер аны атаган ысым менен айтса болот. Мисалы Мухаммад, Ахмад, Амин жана башка аттар менен ат коюуга болот. Үчүнчүсү, башка пайгамбарларга гана таандык ысымдарды коюуга болбойт. Мисалы Калимуллах, Аллах менен сүйлөшүүчү деп ысым койгонго болбойт. Бул ысым менен бир гана Муса пайгамбар аталарын билебиз. Ага Аллах менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү берилгени үчүн ошондой наам берилген. Жана ошондой эле Халилуллах, Аллахын досу деген дагы ысым коюуга болбойт. Себеби бул Ибрахим алейхиссаламга гана таандык ысым. Төртүнчү, Аллахтан башка кайсыл бир нерсеге, кимдир бирөөгө сыйынууга далалат кылган ысымдарды коюуга болбойт. Мисалы Абдун Наби, пайгамбардын кулу, Абду Али, Алинин кулу, Абдуш Шамс, күндүн кулу жана башка ушул сыяктуу ысымдарды балага ыйгарууга болбойт. Инсан дайыма Аллахтын гана кулу. Ошондуктан Абд, башкача айтканда кул сөзү бир гана Аллахтын заты ысымдарына гана кошулуп айтылат. Андан башка эч бир нерсеге Абд деп кошуп айтууга динибиз тыюу салат.